Мырзахалим Каримов, Кыз күйөтү. Аңгеме. Улуу агам үйгө ыраңы кубараңкы кирип келип, энемди ооруканага жаткырышты, деди оорулуу туруп. Бейкапар отурган жаным муну укканда чочуп кеттим. Жүрөгүмдө кетир ийне сайкантай катуу туйлап алды. Доктурга көрүнүп кайра эле келем дебеди беле. Эртеси мектепке да барбай, ооруканага кандай жетип келгенимди өзүм билбейм. Босокдогу нөмөт чаялдан айттырып жиберген соң, эки көзүмө жаш толуп, күтүп турдум мустоюп. Арадан бир кыйла убакыт өткөндөн кийин жасалма жылмайып чыктыңыз эне. Бир эле күндүн ичинде анардай жүзүңүздүн кызылы качып, өңүңүз аза түшүптүр. Мага жакыныраак келип, көзүмдөн аста өп, оттой кызып турган мээримдүү алаканыңыз менен башымды сыладыңыз. Сизге эмне болду эне? Көрүнүп кайра келем дебедиңиз беле? Сурадым аюулуу тиктеп. Кабатыр болбо кызым. Бир аз дарыланышым керек экен. Кудай буйруса, эмки жумада сакайып чыгамын. Таңга жуук туруп бышырган куурма атала коюлган идишти баштыктан алып узаттым. Бул эмне? Деп сурадыңыз таңыркап. Куурма атала жасаган элем, дедим өпкөм көп. Жеңеңче, ал эмне кылып жүрөт? Кече энесиникине кеткен. Мени өлөт деп сүйүнчүлөгөнө барган турбай, дедиңиз да жеңиңиздин учу менен көзүңүзгө тегеренген жашты сүрттүңүз. Экөөбүз көпкө чейин сүйлөшүп отурат болчубуз, бирок жанагы жаагы басылбаган нөөмөтчү аял ыктыярыбызга койбой сизди улам жемелей бергенинен атыланы алып палатаңызга кирип кеттиңиз. Ооруканадан чыгып үйгө келсем, жеңем өзүнчө эле жинденип, идиш аяктарды чагып жиберчүдөй шарактатып жууп аткан экен. Энесиникинде мурдагыдай көп жүрбөй тез эле жетип келиптир негедир. Дарбазадан киргенимде эле бакырды. Кыз бала да сендей болобу, тобу? Атала жасайм деп казанды түбүнө алдырган бойдон жадыратып таштап кете берипсиң. Малай жеңем жууп коет деген окшойсуң. Мен унчукпай үйгө кирип кеттим. Агам бичара кыязы тамакта ичпестен жумушка кеткен окшойт. Көрпө төшөгү алиге чейин жыйыла элек. Чай кайнатылып, дастаркан жазылбаган сыяктанат. Энем үйдө болгон күнү агам ушинтип тамак ичпестен жумушка кетет беле, деп ичимди ит талахандай сумсайып турганымда, жеңем жуулган идиш аякты көтөрүп ичкери кирди. Ушу сен тамак жасай алат белең? Ооруканага ким тамак ташыйт? Ал жерде үйдүн тамагынан да жакшы тамак берет го, деди мага алая карап. Баса теги жукалдыздын астындагы сандыктын ачкычын ала келбедиңби? Мен инимдин аялынын тайжасы өтүптүр. Ошого бир кийимди кездеме алып барышым керек. Бу силерде өлүк тирикке катышуу деген жок турбайбы? Энең баарын сандыгына катып коюп, башкаларга бармагын кысып көрсөтөт. Бу дүйнө бардык адамдан ашып калган деп көп сайрадым. Үйдөгү нерселердин бардыгын бизге эле тапшырып коюп, сыйыңыз менен төрдө отуруңуз дегем. Мына эме. Жеңемдин заардуу сөздөрү күйбөгөн жеримди күйдүрүп, күл кылып жиберди. Муну эми деген эмнеси? Шулокто уйлап идим. Сизге энемдин эмне зыяны тийди? Кой оозунан чөп албаган момун кайненеге алымсынбасаңыз, бөлүнүп жашаңыз, дедим мен да бош келбестен. Бөлүнүп жашайлы дегениме сенин бир тууган агаң көнбөсө кантейин? Ал теңдүүлөрдүн бардыгы өзлөрүнчө түтүн булатышып, эркин жашап атышпайбы? Максатыңыз ушул болсо, дагы бир жылча чыдап турсаңыз, кичүү агам аскерди бүтүрүп келгенден кийин бөлүнүп чыгасыз. Ага чейин эгер сизге үй оокаты оорлук кылып атса, биз сизди мажбурлабайбыз. Мен өзүм деле, койсаңчы, сенин колуңдан бир иш келгенде мен минтип малай болуп жүрбөйт элем. А балким мен келин болуп келгенче баарын жасап жүргөн чыгарсың, а? Эми болсо. Жеңем ичиндеги арыз арманын ыгын таап туруп айтып алды. Мен чыдап тура албастан сыртка чыгып кеттим. Бечара атам жайлоодо жүрөт. Энемдин ооруп калганынан дареки жок. Агам болсо эртелеп жумушка кеткен. Эмне кылышымды билбей саргайдым. Жайлоого барып атама кабарласамбы деген ойдо короодон теңселип чыктым. Аңгыча агам келип калды. Ооруканага бардыңбы? Деди мага жалоорый карап. Ооба. Энем жакшы элеби? Жакшы эле экен.
Azыр kayka baratасың? Жайлууга. Атама барып келейин дедим эле. Мейли, барсаң баргын. Мен азыр ооруканага жөнөйм. Айтмакчы. Атама айт бир семизирээк койду союп ала келсин. Энеме садака берип коелу. Макул. Агам үйгө кирди. Мен жайлоого жол алдым. Түш ооп калган маалда журтка жеттим. Ар дайым эшик алдында күтүп турчу сиз жок элеңиз эне. Мындай калгачкы жолу душар болгонум үчүн босогудо олтура калып буркура уйлап жибердим. Көрсө бул үйдүн куту да, жылуулугу да сиз экенсиз. Мен аны эми билдим. Сабактан чыгарым менен адегенде ооруканага барам. Андан соң үйгө келем. Классыбыздагы кыздардын ичинде ойнок, шок кыз мен эмес белем. Эми болсо тилимди кесип, шагымды кимдир бирөө кайрып таштагандай эч нерсеге көңүлүм чаппайт. Тунжура отура берем партамда. Курбуларым күн сайын энемди сурашат. Ошондо гана аларга бирдеңелерди сүйлөбөсөм, калган учурларда эч кимге үн чукпайм. Ойногум да келбейт. Кусалык, түйшүк менен уланган бир айды мына ушинтип өткөрдүм. Ооруңуз бара-бара күчөгөндөн улам сизди райондон борбордогу ооруканага которушту. Бизден кыйла алыстап калдыңыз. Бир күнү агамдан акча алып, эптеп-септеп борборго да бардым. Калааны көрө элек жаным оорукананы сурамжылап жүрүп араң таптым. Үстүмө ак халат жамынып, алдыңызга кирсем, керебетте жалдырап жатыптырсыз. Бөтөн кеселдердин бардыгы эле ары бери басышып жакшына жүрүшсө, бир гана сиз дуалды тиктеп бойлуусуз. Арык денеңиз жука жамынчынын астында кыймылсыз. Капкара чачыңыз жаздыктын үстүндө чачылып атат. Менин кирип келгенимди жүрөгүңүз сезди окшойт, колуңуз менен жаңсап чакыргандай болдуңуз. Жаныңызга акырын басып келдим да, тизелеп олтура калып, шолокту ыйлап жибердим. Арыктап, териси гана калган колуңузду өпкүлөп, ыйымды түк баса албадым. Сооротууга дарманыңыз жетпеген үчүн мага кошулуп сизди ыйладыңыз. Көзүңүздөн аккан ысык жаш жаздыкка шыр куюлат. Бул биздин үнсөзсүз көз карашыбыз менен сүйлөшкөнүбүз эле. Сиз мени, мен сизди түшүндүм. Ошол күн 1-апрель болчу. 1-апрель. Үйгө келсем агам менен жеңем аябай урушкан окшойт. Жеңем мени бая күнкүдөн да чаман маанай менен күтүп алды. Көрөм эле, сен да мага окшоп бирөөнүн келини болосуң. Ошондо кайынсиңдиң жөндөн эле сени агасына жамандаса кантерил экенсиң. Эмне үчүн өгүнү жөн кетпестен агаң экөөбүздү уруштуруп коюп кеттиң? Бир тууган агаңдын турмушун бузгуң келдиби? Деди кудум кармап турган ургучун башыма уруп жиберчүдөй дулуланып. Мен эмне деп жооп кайтарууну билбей селейип калдым. Агам кечке жуук жумуштан өңгүрө уйлап келди. Жеңеме жаман карап койду да, менин паспортумду алып бер, деди. Жеңем төбөсүнө чырак жангандай ордуна тура калып, ичкери бөлмөдөн агамдын паспортун таап берди. Сакиш, сен барып фермадагы тайкемди чакыргын. Ал мага аёолуу тиктеп үйдөн чыгарды. Мен тайкемди тез эле чакырып келдим. Экөө энемден кабар алабыз деп жөнөп кетишти. Үйдө жеңем экөөбүз калдык. Жеңемдин кубанганын айтпа. Тим эле терисине батпайт. Негедир мага да жакшы мамиле жасап калды. Музаткычтан талуу эт алып, таттуу сорпо жасады. Экөөбүз аны чогуу олтуруп иштик. Ай кыз, деди ал астыртан көз агытып. Сен эми чоңоюп калдың. Бир сөз айтсам капа болбо дагы. Кимдин ата энеси бул ааламга түркүк болуп түбөлүккө жашап жүрөт дейсиң? Агаңдын бул түрүнөн кыязы энең. Эмне? Колумда карап турган пыяла ысык чайы менен чирге түшүп кетти. Кантип эле? Жеңем башка сөз сүйлөгөн жок. Мен анын ушул суук сөзүн уккандан кийин таң карып атканча ыйладым. Эртелеп тышка чыксам, атам бичара куроодо ары бери басып жүрүптүр. Жүгүрүп барып мойнунан кучактадым да, шишиген өпкөмдү баса албай өңгүрө уйлап кирдим. Ата, энеме эмне болуптур? Эми аны көрө аламбы? Атам башымды сылагылап мени сооротууга аракеттенди. Койсоңчу кызым, энең жакшы болуп калган окшойт. Агаңдар бүгүн алып келишет. Атамдын кучагынан суурулуп чыктым да жеңемдин алдына чуркап кирдим. Эмне үчүн калып сүйлөйсүз? Энем тирүү экен го, дедим жинденип. Чын элеби? Ошондой эле болсун ылайым. Жеңемдин өңү кумсарып мени сыртка ээрчитип чыкты. Атамдын жанына басып келип,
kalıp ele jertiklemiş boldu. Atamaga qaraganda jok. Geçke juuk ene agamlar sizdi oruqanadan alıp gelişti. Men ayabay sevindim. Antkene siz uyga geldiňiz. Birok hawalyňyz naçar ele. Qıştaqdagylardyň bardygy bir çetten girip alyňyzdan kabar kılışdy. Tuğan uruktarybız ne getirip bizdin üýden uzabay koýuşdy. 3-nji gün degende ıraňyz bir tola guwaryp tilden takaldyňyz. Geçke maal aýallar meni aldyňyzga jetilip gelişip, "Eneňe bir nerse tep, göňüňi göter" deşdi. Sizin göňüňizi götere turgan men döşegiňizdin çetine ulturup bozma söz kirpey selekdim. Gözlerimdi üzbeytik dep durdum. Siz de maka qarap durduňyz. Anan "Barak koy kızım" degendey goluňyzdy jaňsadyňyz. Bir aýal ozuňyzga suw tamyzyp, jekeňizde nymşygan terti qurgatyp atdy. Oşol gün hiç esimden ketpeydi. Dünkü saat 12'den ötüp kalgan malda ulu agam kokusele "Ene çölögüm" dep üstüňizge kulap düştü. Men jüregime ok gadalganday zırp etip aldım. Eçki tışkı üyde olturuşkan ayal erkektim bari duhultap tura kalıştı. Kulağım şuu edet. Eşikte de, üydün içinde de ıy menen hökürük. Mına oşanda bir jolu katuu bakırıp jiberdim birok. Dağıle eş nersege düşüne albastan kulağım şuuldaydı. Jaldırap sizdi gana tikteymin. A sizdin gözlörüňiz ne getire halsız jana kıymıksız. Ayallar üstüňizge ürilip düşken agamdy ajrat albay wara. Ene menen balanyň bölünüşi kıyın ekeni mına oşanda bir bildim. Ökürük bargan sayın küçöp jatty. Arık deneňizde akşa işep kapdalgan töşek görüp, dalizge alıp çygyşganda gana bu bizden birinci jana akırkı jolu ajraşyňyz ekenin qaýakdan bilipdirmin. Mına oşondan keyin gana esime gelip, siz jatkan jerde bek kucaktap jytyňyzdy jyttap bozondodum. Oh taş bor ölüm. Sizde bizden tübelikke ajratdy. Dünü boyu janıňyzda bolturup, eki betimde kızıl jayan kılıp tutsam da, kan kakşap zarlasam da, bu beybapa düýnöge narasy bolsam da, siz jok degende bir jolu da közüňizdi açyp maka qarap goýbadyňyz. Taňga juuk jaňyldyn enesi meni buğuruna basıp, qoronun orta çenine kurulgan boz üýdün içine jitilip kirdi. Bir suýuk nerseni hozma koyup jatdy. "O tağlaysız, ıylay berip ösürüp kalbadagy" deginin gana bilem. Keyin Altay eken menen agamdy da jetilip kelip, kesedegi suýuk nerseni jutguzdy. Janybızda olturgan aýallardyň şıwraşkany da esimde. "Aýbatam, tege kelini aýbansy mal nerse turbaýby?" dep biri betin karmansa, ekinçisi "Oşony aýtaýyn dep olturdum ele. Jok degende qaýnesiniň urmaty üçin jakşyrak ýylaganyn da görmedim. Gelin tegen mana uşundaýda ýylap syktasa, bezreýip olturgan, butyň synyp kalgyr. Çay demdep alystan kelgenderge dasturkon jasuny da oýlap bolgandan bir tola yklasym gaýtdy" dep jakasyn karmaýdy. Ertesi üstüne tukava jabılgan tabutyňyz düşjende eşik aldynda amanat gana turdy. Жүzüňizdi açyşpady. Eki aýal meni boz üýdün içinden sırtka jetilip çygyşdy. Janymdyn barynça sarlap bakraýyn desem, alkymma bir nerse kepdelgende ünüm çykbaýdy. Dabutyňyzga özümdi çabaýyn dep alga julunsam, eki kolumdan bek garmap duruşkan aýallar goýa berişmedi. Başçaňyzda agam, atam jana taýjam üçösü jetim kılgan jaş baldardyň syňarynday muňaýynky tiktep duruşdy. Anan kaçan gana tabutyňyzdy jerden tak göterişgende, alkymymdaky nerse tamagymdan nary ötüp ketgende ünüm katuu çykdy. Mına oşonda ýyladym. Aýallardyň kolundan boşanyp çykyp, galgaga jete bergen tabutyňyzga çurkap gelip jarmaşkanymda janaky aýallar artymdan jetip gelişip artga tartışdy. Elder menen kakşyganyma qarap durubastan beýitdi gözдөй jurup kete berişdi. Ölümdün öksügü güýdürüp kül kılgan güýü tapdan uğur eken. Görse kıyınçılıktın göv ali aldıda turupdur. Üýde sanalı gana jan kaldyk. Atam bir-iki jumadan keyin üstündögi kirgöýnekler menen malına ketdi. Jegen bolsa eňsegen maksatyna jetkendey kabaga açyldy. Agama murdagday katuu tiýbeýdi. Askerde jürgen kiçik agama kabar berişken jok. Siz any kanday jakşy göretileňiz. Alda sizde bir gün görbösde jegeni aş bolçu emas. Muna emi al biçara gelse
Bara elдің аяғы сұйылды. Күндүзү анча деле сезилбейт деңизчи. Түнгүрсе эле болду. Үйдүн ичинен тышка чыга албаймын. Коркомун. Эгер чыкчу болсом куроого тегилген боз үй кулагыма ошол күнкү аянычтуу үндөр угулат. Көрсө энеке, сизди аябай сагынып турмун. Сүрөтүңүздү көрпөнүн ичине катып алып өпкүлө уктап калам. Эртеси көздөрүм шишип, ач бойдо мектепке кетем. Тамагымда наар өтпөйт. Кыштан бир эптеп жазга чыктык. Атам май айынын орто чендеринде элдин бир куроо коюн алып жайлоого көчтү. Мен болсо айылда калдым. Сабактардын бүтүшүн чыдамсыз күтүп жүрдүм. Эртерээк каникулга жетсем, атама кетип каламын деп эки көзүм төрт. Айылдан алыстасам эле күйүтүм унутулуп калчудай сезилет. Бирок бул күйүт менин жүрөгүмө түбөлү көчпөс мөөрдөй басылганын, эртең бой жетсем мени эркек кыздардай башынан сылап тойлоочу энем жок боло турганын ойлогонумда жүрөгүм канталап кетет. Күттүргөн 3 айлык каникулга да жеттим. Кубанычым кучагыма батпай үйгө сүйүнүп келсем, ичкери бөлмөнүн төрүндө илинип турчу сиздин сүрөтүңүз жок. Муну ким алды экен деп капаланып турсам, жеңем жаныма басып келип, "Ай кыз, сүрөттү мен катып койдум", деди жойпуланып. "Эмне үчүн?" Жаным чыкканынан кыйкырып жибердим эле, ичкерки бөлмөдөн агам жүгүрүп келди. "Эмне болду, Сакен?" деп сурады ал чочуп. "Мага ачууланып атат." Жеңем менден мурда озунуп жаагын жанды. "Энемдин сүрөтүн алып бекитип койгонум үчүн." "Неге бекитесиң?" Күтүлбөгөн жерден бир чоң жаңжал башталды. Агам жеңемди колунан кармап сыртка чыгарып жиберди. "Кетип жоголгун сен", деди. Анан энемдин сүрөтүн өз ордуна мурдагыдай кылып илип койду. "Сен мага түшүнбөстөн акырып атасың", деди жеңем ичкери кирип келип. "Карындашын көргөн сайын ыйлабасын деген ойдо." "Актанбагын акмак. Сен ичиңде кандай иттин өлүгө сасып атканын жакшы билемин. Барары көзүмө көрүнбөгүн." Агам аны артынан түрткүлөп кайра чыгарды тышка. "Сабактарыңдан бошогон болсоң, кийим кечеңди салыштыргын. Атама кетесиң. Атам бечаранын акыбалы не болду экен?" Ал акыркы сөзүн айтып бүт электе көзүнө жаш алды. Түштөн кийин агам мени жайлоого бараткан Аяш атамдын аялына кошуп, атама жөнөттү. Жолдо кубанып келаттым. Көптөн бери кабагымдын ачылганы да ушул болсо керек. Бирок бул кубанычым алыска узаган жок. Баары менин ойлогонумдай болуп чыкпады эне. Ар дайым боз үйдүн босогосунда ийгирип олтуруп, мени жылуу күтүп алчу сиз жок элеңиз. Боз үйдүн ичине баш баксам, зындандагыдай жым-жырт, денемди кайрадан титирек басты. Түндүктүн жапкычы алигичи ачылбаптыр. Төрдөгү текчеде 5-6 жууркан төшөк ирбейип, каршы терши жыйылып турат. Жугусуз идиш аяктар ар кайсы жерде жадырап жатат. Ортодогу төгүрөк столда негедир көзүмө алда кандай көрүнөт. Атамдын кирдеген көйнөктөрү жана байтабалары, кереге баштарында илинүү, аларды жууп тазалаар киши жок. Коомайсына кийиздин четине тизе бүгүп олтурдум. Жымжырттык, жүрөктү эзген жымжырттык. Ох, Кудай-ай, береке чачкан үй кана. Эне, сизди жайлоодо деп келсем, бул жакта да жок турбайсызбы? Эми кайдан издейм сизди? Кайдан табам? Канчалык какшасам да баары бир сизди таба албай турганымды билсем да, негедир кайра эңсей берем. Үмүт менен жол карай берем. Ылажы канча? Ыйлап, зарлап, акыры ордумдан турдум да, адегенде идиш аяктарды, анан атамдын киркоохун суу чылатып жуудум. Боз үйдүн ичиндеги сиз өз колуңуз менен жасаган туш кийизди жана ным тарткан төшөкчөлөрдүн бардыгын аптап калып чыгып жайдым. Сиз ар дайым мага насаат кылчусуз, үйдүн ичин чыныдай таза, пакиза тутуу керек деп. Өзүңүз да аябай пакиза аял болчусуз. Эгер жерге бир күкүм нан түшсө, ошону дароо алып койчусуз. Төшөктөрдү маал аптапка жайып, чаңын күбүп, кебездерин камырдай көптүрүп, кечинде үйгө ташып кирчүсүз. Бир күндө үйдүн ичин канча жолу зерикпестен шыпырганыңыз эсимде. Бирок мына ушул пакизалыгыңыз бейсарамчалдыкты жактыра бербеген, азадалыгыңыздын айынан жеңеме анчейин жага бербегениңизди жана көп жолу жаман көрүнүп, тазалык жөнүндө ахана саат айтканыңызды али унуткан жокмун. Айтпасам дилим күйөт, айтсам тилим күйөт деген макалды жеңеме айткан болчусуз.
Анан мага да тазалык жөнүндө көп акыл насааттарды айткансыз. Мен аларды түбөлүккө унутпаймын. Сиздей үйдүн куту болууга умтуламын. Боз үйдү жыйыштырып болгонумча күн кылкылдап уясына батты. Кыштактан ала келген нерселеримди дасторконго коюп, атама бир чыны умач атала жасадым. Аз гана шортек сорпо жасайын десем, үйдө тырмактайда эт жок экен. Бечара атам-ай, нандар да катып калыптыр. Анын бул үйдө кантип тиричилик кылып жүргөнүн түшүнбөдүм. Куру чай менен катуу нандан бөтөн тамак жебейт окшойт. Сиз үйдө болгонуңузда ал ушундай абалга калат беле? Үйдөн чыгып, кемегенин жанында сумсайып отурдум. Бет алдымда алыска созулган кең, жап-жашыл талаа жатат. Андан ары бөксө тоолор. Тоолордун боорунда атамдын бир сүрүк малы жайылып оттоп жүрүшөт. Булактын жака белиндеги арчалуу жылганын орто ченинде атамдын тоокулуу аты аркандалып турганын көрдүм. Эми эле ордунан туруп ошо жакка барайын деп жатканымда кайдан жайдан атам өзү келип калды. Чуркап барып, анын тер жыттанган ишке мойнун бек кучактап өпкүлөдүм. Сакиним менен, качан келген элең? Деди адатынча бешенемден сылап. Түшкө жуук. Курсагың ачтыбы? Башымды чайкадым. Анын ушунчалык жүдөп, арыктап калганына жүрөгүм түтпөстөн көзүмө жаш алдым. Ал өзүн калп эле бакубат көрсөтүп, жөнүңдү бошоштурба дегенчелик бооруна кысты. Агаңдын акыбалы кандай? Мени алаксытуу үчүнбү айтыр, өзүн кайраттуу кармап сурады. Сак саламат, дедим, жолугумдун учу менен көзүмдүн жашын сүртүп. Азалуу күндөр биринин артынан бири ушинтип өтүп атты. Атам түнкүсүн мени бооруна басып уктайт. Кээде көзүнүн жашы мурутунан ылдый сарыгып бетиме тамканда жөнүм бошошуп кетет. Ата, дейм, коңур үн менен мойнунан жыттап. Эмне кагылайын? Энемди аябай сагындым. Мени жаккага жөнөтүңүзчү. Жок дегенде анын сүрөтүн көрүп кайра тизиле келейин. Атам көпкө чейин ойлуу турат да. Айланайын. Сен кетип калсаң менин шорум курубайбы? Жалгыз таштабастан мага эш болуп жүрсөңчү, дейт, көөдөнү көрүктөй көтөрүлүп. Ал андан башка эч нерсе айта албай, эриндери бүлкүлдөп, ичинен билдирбестен өксүп алат. Мени көрбөсүн, билбесин дейбе, башын тескери буруп эзилип ыйлайт. Ошондо эмне үчүн бул сөздү айттым экен деп өзүмдү өзүм жемелейм. Анан арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин, мейли ата, кетпей эле коеюн, дейм, жаш баланы сооруткондой армандуу үн чыгарып. Күндөр мурдагыдай эле өтө берди. Буга чейин түйшүктү көрбөгөн жаным аябай азап тарттым. Уйса ай албаймын. Аны атам бичара үйрөтүп койду. Өзү үйдө болгондо мага зарыкпастан чаканы сууга чайкап, уйду дароо эле саап коет. Нан бышырсам чийки бойдон калат же тузу кем. Айтор, өзүмдүн кылган ишиме өзүм канааттана албай, атама сездирбестен ыйлап алам. Бир күнү атам эртең менен малын жайытка айдап чыгууга камынып атып, менин көзүмө өтө аянычтуу тиктеди да, мейли кызым, үйгө барсаң барып келе кал, деди үнү киркиреп. Жок, каникул бүткөндө барам, деп чечкиндүү жооп бердим эле, кабагы бир аз ачыла түшүп, атын камчылаган бойдон жайытты көздөй сүрүлүп бараткан малдын артынан жүрүп кетти. Мен ага көпкө чейин тиктеп, нечен жылдар бою ушинтип мал багып жүргөнүн ойлодум. Мен эс тарткандан бери анын мал бакканын билем. Андан мурдагысын сураган жокмун. Мал дегенде жанын да берет атаң деп айтып калчусуз го эне. Ошол сөзүңүз али да эсимде. Жазгы каникул мына ушундайча өтүп окуу башталды. Атам жакадагы мал фермага көчүп түштү. Кантсе да кыштакка жакын жер эмеспи. Анча-мынча жеңилдик болду. Сабактан чыгарым менен фермага барып тамагын жасап, кир когун жууйм. Бирок эне баары бир сиз бар кездеги жылуулук жок. Бүгүн түшүмө кирдиңиз. Бу жолку түшүм мурдагыларга түк окшошподу. Башыңызга ак элечек кийип, ак боз атка минип алыптырсыз. Мага улам жакындап, көздөрүмдө көлкүлдөгөн жашты жана бутумдагы ириңдеген жараны көргөндө кирпиктериңиздин арасынан жаш агып, "Не кыйлайсың, кызым?" деп сурайсыз аттын үстүнөн эңилеп жатып. Өзүм эле, дейм, башымды жерге салаңдатып. Бутуңа эмне тийди? Көк ала болуп ириңдеген жарама аянычтуу көз кадап, бооруңуз ооруду.
Ha men bolsa adatymça unçukpaýym. Sizdi görgenim üçin ağlamyga batpay kuwanam. Mehli kızım, dediňiz saamdan keyin tereň ulutunup, seni Hudaýa tapşyrdım. Çoçuk uygunsum öňüm emes düşüm eken. Harmanyma çyday albastan tün jarymynda töşekden turdum da süretiniňizdi izlep tap köpkö tikdedim. Toyup öýüp aldım. Bıyıl jazdyn aldy menen beýtiňizge gelsem, üstüňizden eki kızgalda gösüp çykypdyr. Alardyn tamyrlary siziň jüregiňizge tutaşkan baýdyr, eki kanга boýulgandoy kıpkızıl. Tala gülüne öç emes belem, bu saam koldarym şaldaýyp, sumsaýyp karap tura berdim alarda. Özgüm kelbedi. Özleri başıp, üstüňizge üren tögüşse, emki jylda gülge oranıp jatasy dep oyladım. Ene, siz meni ardaýym jülögimde berkiletçisiz. Görse al jölök men emes, siz ekensiz. Biz menen tübelikke koşa aýdyşyp ketkeningizden keyin bary kulap düşdü. Kızım çoňoýsa berem dep sandygyňyzga katyp жүрgön altyn söýküleriňiz da, şakekteriňiz da, kymbat baglуу kezdemeleriňiz da jer jutkanday jok boldy.